Бардык бүтүрүүчүлөрдү, алардын ата-энелерин экранга жакыныраак келиңиздер дейлик. Бардыгыбыз азыр кайсы кесиптин ээси болобуз деп кичине ойлонуп турган чагыбыз, же болбосо кайсыл жака окуу жайга, билим уяга тапшырабыз дегендер дагы араңыздардан чыгар. Биз болсо сиздерге жардам иретинде атайын биз адистерди мейманга чакырганбыз. Кененирээк тааныштырып өтөйүн. Кусейин Көлбаев атындагы Бишкек автомобиль жол колледжде бүгүн бизде конокто. Мына ошол аталган колледждин директорунун орун басары Разахан Султангазиев агайыбыз мейманда, жана ошондой эле коомдук илимдер кафедрасынын мугалими Мерим Эсенгулова эжекебиз бүгүн бизде таңкы мейманда. Саламатсызбы эже агайлар, кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Куттмандуу таңыңыздар менен. Рахмат, бирге болсун. Бүгүн биз сиздерди чакыруубуздун себебин дароо түшүндүңүздөр окшойт. Бүтүрүүчүлөргө бир жардам иретинде сиздердин колледж тууралуу, ал жактагы кесиптер тууралуу, факультеттер тууралуу, кандай этаптары бар, бардыгы тууралуу сиздерден сурайлык дедик. Канчалык бир деңгээлде мүмкүн кай бир бүтүрүүчүлөргө жардам берип каларбыз, Агай, алгач колледж тууралуу сөзүбүздү баштасак туура болчудай. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына биздин колледж Кусейин Көлбаев атындагы Бишкек автомобиль жол колледжи деп аталат. Биздин колледж Бишкек шаарынын ак борборунда Чыңгыз Айтматов проспектиси 52 БГУнун же болбосо мына Кыргыз-Түрк Манас университетинин жанында жайгашкан. Биздин колледж 1957-жылдан бери иштеп келаткан мамлекеттик окуу жай. Бул колледж 1991-жылы, 97-жылы белгилүү коомдук ишмер, жол транспорт министри Кусейин Көлбаевдин ысымын алып келет. Колледжибизде мынакей 8 адистик боюнча студенттерди окутуп тарбиялайбыз. Негизинен 9-класстын базасында жана 11-класстын базасында абитуриенттерди кабыл алабыз. 11-класстан кийин окуу мүнөтү 1 жыл 10 ай, 2 курс окушат. 9-класстан кийин окуу мүнөтү 2 жыл 10 ай, 3 курс окушат. 1-курста 10-11-класстын программасын окуп аттестатка ээ болушат. Анан 2-3 курста адистикти окуп диплом алышат. Биздин диплом менен Кыргызстандын жана башка баягы оңшылаш өлкөлөрдүн ишке орношууга болот. Ошондой эле жетекчи кызматка дайындалса болот. Андан тышкары Кыргызстандын жана Россиянын жогорку окуу жайларына тапшырып, окуусун анары билимин жогорулатса болот. Эми кайсы адистиктер боюнча деп айтып кете турган болсок, мына негизи эми биринчи айтарым ошо колледждин өзүбүз бул мамлекеттик окуу жай болуп, баягы Союз учурунан бери эл чарбасына өтө керектүү автомобиль жол куруу багытындагы адистиктерди даярлап келет. Колледжибиз бул мамлекеттик окуу жай болгондон кийин бизде толук бардык шарттар түзүлгөн. Бизде ар бир адистик боюнча лаборатория, мастерскойлор, ар бир адистик боюнча өтө маанилүү предметтер боюнча кабинеттер уюшулуп, алар жазылган балдарды окутууга жана аларды тарбиялоого көп шарттар, жакшы шарттар түзүлгөн. Анан эми негизги ошо айта турган дагы бир нерсе, бул биздин колледж элибизге аттын кашкасындай таанылган белгилүү автодорожный техникум деп койчу. Фрунзедеги автодорожный техникум деп жалпы элибизге белгилүү. Мына бул колледжде бүгүнкү күндө ошо орто кесиптик окуу жайлардын арасында алдыңкы орундардан элеген колледждердин бири. Мунуга далил 2015-жылы өкмөтүбүздүн сынак номинациясы боюнча, билим сапаты боюнча биринчи дипломду биз жеңип алганбыз, балдардын, студенттердин билим сапаты боюнча. Бул дагы өзүнүн биздин колледждин бүгүнкү күндөгү ошо ролун көрсөтөт. Анан эми кайсы адистиктер боюнча дей турган болсок, бул эл чарбасына керектүү көп тармактарды мына 5 багытта деп айтсам болот. 8 адистик боюнча даярлайбыз. Бул автомобилге байланышкан 3 адистик бул автомеханиктерди, автоэлектриктерди, жол куруучу куруш техникаларын тейлеген техниктерди мына 3 адистик бул машинага байланышкан. Дагы бир адистик бул жол куруу жана аэродромдорду куруу адистиги. Ошондой эле бул жүк ташууну уюштуруу
бул эмне десек, бул логистикага эле өтө жакыныраак, ошондой эле гаиге да жакын, ошондой эле накта жол кыймылын уюштуруу гаига нелерди даярдоого мындайт. Ошондой эле компьютерге байланышкан, компьютер техникалык жактан оңдоп тейлеген жана түтөн түз компьютерлик программирование, код программалоо адистиги. Мына ошо 8 адистик боюнча даярлап келебиз. Мынан эми мен ошо абитуриенттерге кайрылып кетер элем. Мунун өзгөчөлүгү ошо бардык адистиктерде окуп бүткөндөн кийин балдарыбыз ишсиз калбайт. Себеби дегенде мына машина, эмне көп Кыргызстанда машина көп. Анын баары бузулат, анын баарын оңдош керек. Жакшы автомеханик, жакшы автоэлектриктер бардык жерде керек. Биздин балдарыбыз мынакей Кудай бергенде көп жерлерде иштешип, столдорду ачышып, көпчүлүгү биздин балдар ошо тармагында өзүнүн эмесин иштеп жүрүшөт. Жол куруусуна караңыз. Кыргызстан бир жол куруп атабыз. Шаарлардын ичинде, айылдарда альтернативный жолдорду куруп атабыз. Мына адистиктер жетишпей Кытайдан, Турциядан келишет. Биздин балдарыбыз ошо көп дорожный эксплуатационный предприятие деп коет, баягы дептер. Ошолордо прораб болуп, инженер болуп иштешип, жакшы айлык менен иштешип, ошондой эле жогорку окуу жайларда өздөрүнүн сырттан окуп, билимдерин жогорулаткан балдарыбыз көп. Андан тышкары мынакей жүк ташуу. Кыргызстан эмне автомобилге боюнча ошо көп жүктүн 95%-ын автомобиль менен ташыйт. Ошо автомобиль жүк ташууну уюштуруу, логистика жаңы адистик мынакей. Мына бул багытта дагы мын карагылачы, таможняда, чоң базарларда, терминалдарда, СЭСтерде мынакей чоң складтарда товарларды кабыл алып, аларды кайра классификация менен жайгаштырып, аларды кайра берүү бул логистиктердин иши. Мына ошо логистиктерди даярлап келебиз. Бул дагы ишсиз калбай турган жакшы адис. Ошондой эле ГАИ. Эми Кыргызстандын көпчүлүк гаишниктери биздин коллежди бүткөн. Анча айтпай эле койсок болот. Анан акыркы эки адистик бул компьютер менен байланышкан. Келечектин азыркы заманда заманбап кесип, бул айылда мектептен, айыл өкмөттөн баштап, институттар, өкмөт, министрликтер дегеле бардык жерде бир компьютерсиз бүгүн иш болбой калды да. Ал компьютер бузулат, иштен чыгат, анын баарын таймай оңдош керек, тейлеш керек, аларга программа киргизиш керек. Мына биздин балдарыбыз ошо компьютерлерди оңдоп, техникалык жактан тейлеп программа киргизүүнү, ошондой эле таңктап программирование. Көпчүлүк жаштар бүгүнкү күндө ошо программированияга жетип атат. Ошо бизде дагы ошо программирование ачылып, ошо боюнча иштеп жатабыз. Демек эмне экен? Мына ушул жаштарга дагы айтар элем, жашоодо бир эки нерсени тандоодон жаңылбаш керек. Албетте. Бул биринчи кесипти тандоо, өмүр бою сен ошол кесипти иштейсиң, жакшы көргөн кесибиң, өзүңүн жүрөгүңө жаккан кесип менен иштесең, жашоо, турмуш, жашоо жеңил болот. Экинчи жубайды тандоодо бул эң жаңылбайт. Өмүр бою сенин жаныңда коштоп жүрөт, э? Ошол экөөнө жаңылбаса деген ойду айтар элем да. Ыраазычылык билдиребиз. Нерим эже, сиз коомдук илимдер кафедрасында аркансиз. Ал жакта тууралуу сүйлөшөлүк. Эмне болгон кафедра жана ошондой эле кошумча дагы айтып кетсеңиз. Бул коомдук илимдер кафедрасы, бул жерде биз жалпы билимдерди, то есть дисциплиналарды окутабыз. Тарых, кыргыз тили, орус тили, англис тили сыяктуу сабактарды өтөбүз. Ошол эки жерде ошо коомдук илимдер кафедрасы деп аталат да. Андан тышкары агайга дагы кошумчалап кетчү нерсе, бизде быйыл ушул именно ушул жылы биздин өнөктөштөр Kia Motors, БАПТП, Toyota дагы досу көптөгөн Кыргызстандагы ишканалар, компаниялар сиздер менен иштешип жатышат. Булар болсо тиги биздин студенттерди атайын багы жумуш орундары менен камсыз кылууга атайын жана эмне деп коет? Суроо талап күч болуп атат да. Эң сонун. Ошол. Ал эми сиздердин коллежде көбүн эсе мырзалар окуйт экенин билебиз, бирок айымдар же болбосо ошол бикештерде кайрылгандар барбы? Бар, ал көбүн эсе бизде айтишниктерге, программированияга, анан өзгөчө гаишниктерге. Айымдар аябай суроо талап көп болот да. Ал эми быйылкы окуу жылында сиздерде эмне өзгөрдү? Быйылкы окуу жылынын эсебинде бизде эң негизгиси бул Азия өнүктүрүү банкы менен биз катуу тыгыз байланышта иштеп жатабыз. Мына ошол Азия өнүктүрүү банкы АБР ошонун проекттеринин негизинде кесиптердин фестивали өттү. Атайын булар болсо
баардык Кыргыз Республикасынын аймактарын кыдырып чыктык. Атайын өзүбүздүн колледждерди дагы пилоттук эмеде Бишкектен 4 колледж барды. Башка региондордон болсо өздөрүнүн кесиптик лицейлер, колледждер өздөрүн тааныштырышты кененирээк кылып. Ошол. Кыргызстанда жаштар кайсы кесипти көбүн эсе тандашат экен же кайсыга кызыгышат экен? Азыр көбүнчөсү бул айтишниктерди аябай катуу суроо талап чоң экен. Анан биздин колледжден болсо автоэлектриктер менен гаишниктерге аябай катуу басым жасашты. Ошол. Дагы бир айта кетчү нерсе бизде мынакей 2019 жылкы дүйнө жүзүндө болуп өткөн пандемиядан бери бул кабыл алуу системасына чоң өзгөрүүлөр болду. Мурда баягы кабыл алууда экзамендер өтүп, Келип экзамен беришип, анан тапшырып, анан баягы кулап калгандар көп болуп, мына баягы эме болчу эле. Мына 2019 жылдан бери Билим берүү министрлиги Кыргызстан билим берүү жаңы бир өзүнчө вариант сунуш кылып, абитуриенттерди 9 класстын базасындагы күбөлүктөрдүн жана 11 класстын базасындагы аттестаттын орточо балынын негизинде кабыл алуу системасы киргизилип, мына балдардан экзамен албастан ошол орточо балды билим берүү министрлигинин ошо кабыл алуу сайты бар, портал деп коет. Ошол жерге биз ар бир абитуриенттин паспорттук маалыматтарын жана аттестат көбөлүгүндөгү толук бааларды киргизип, ошол көбөлүктөрдөгү жана аттестаттагы орточо балды чыгарат дагы, ал компьютер ранжировка кылып, жогорку балдар өйдө жака чыгат дагы, төмөнкүлөр ылдый жака түшөт. Ошонун негизинде анан мына булар зачисление кабыл алынды деп өзү компьютер өзү көрсөтөт. Анан биз абитуриенттер өздөрү мен ошого макулмун, окуйм деп аныктама, подтверждение берет. Анан ошонун негизинде биз ички приказ чыгарып, биз кабыл алабыз. Бул эмне дегендик? Бул мына билим берүү министрлигинин ошо баягы балдарды жеңилдетилген вариант сунуш кылып, ошондой эле коррупцияга баягы жол берилбей, баягы ачык айкын балдардын билим деңгээлине жараша. Мисалы мектепте начар окуган балдар бар да, анан алар өтпөй калышы мүмкүнбү? Мындай да. Алардын баасы аз болуп калат. Эми ошо негизи белки экзамен алганда деле жакшы билгендер кабыл алынчу эле да. Окуйм деп келген киши жакшы окуган балдарды кабыл алынат да. Анан баягы мисалы үчүн бизде бюджеттик бөлүмдө 4 адистик боюнча бюджеттик бөлүм бар. Ошондо ар бир бөлүмгө 25 баладан бирден группа кабыл алабыз. Ошондо баягы документин тапшырган балдардын канча бала тапшырса, 100 бала тапшырса деп коелук, каалап бюджетке окуйм деп. Ошонун эң жогорку бал алган 25 баласы өзү компьютер көрсөтөт. Мына алар кабыл алынат автоматтык түрдө, калгандары уже өтпөй калат. Кээ бир кездерде мындай болуп калат го, мектепте начар окуган балдар мына ошол жогорку окуу жайлардан мыкты окуп кетет, өзүнүн бактысын ошол жерден ченелип калат эмеспи? Ал эми эгерде өтпөй калса дагы экинчи турга, мүмкүн экинчи этапка, 3-чү тур бар, 4-чү тур болот. Ооба, былтыр мынакей 5 тур болду. 10-15 күндө бирден тур баягы документтерин кабыл алгандардын жыйынтыгы чыгып турат. Анан контракттык бөлүмгө мына бизде өтпөй калды деген бала болгон жок. Ошол 3 менен келген, 4 менен келген баягы балдардын бардыгы тең көпчүлүгү өттү. Мына эң негизгиси бизде ошо окуйм деген каалоосу, аракети болсо, биздин колледжде ошо жогорку квалификациялуу мугалимдер жакшы адистиктерди даярдап чыгарабыз. Анан абженден ата-энелерге да айтып кетким келет. Ошо баягы эски стереотип, баягы тааныш издеп, эметке баягы балдарымды өткөзөт элем деп келишет. Үйүңөрдө отура бергиле. Ооба, сатып келе. Тиги бардыгы ачык айкын. Билим берүү министрлигинин жанагы порталында бар көрүнүп турат. Эчкенин кереги жок. Билим сапаты жанагы аттестаттын көбөлүктүн орточо бөлүмү менен гана кабыл алабыз. Эч кандай андай коррупциянын кереги жок. Мына ушуну дагы эске алышты ата-энелер. Балдарды мектепте билим сапатын жакшынакай окутуп, базовый ушу мектептен жакшы окутуп, тарбиялап келсе, анан окуу жайга өтүп, жакшы адис болуп чыгарын ошону эскертип кетер элем ата-энелерге. Министрлик баягы порталдан көзөмөлдөп турат да, биз эч нерсе кыла албайбыз. Бул дагы бир жакшы нерсе болуп калды. Бул дагы ачык айкын көрүнө турган. Себеби деген жана ранжирование болгондо
карап турушат деле ата энелер өздөрү келет, бир нерсе болсочу канакей бул жер меники мындай болуп турбайбы, сеники тигиндей болуп турбайбы деп келип калышат ата энелер өздөрү эле. Анткени баары ачык көрүнүп турат да. Эми азыркы учурда канча студентиңиздер бар? Анан качандан, кайсыл убактан кайсыл убакка чейин кабыл алуу жүргүзүлүп жатат? Азыр бүгүнкү күндө бизде 1600 студент бар, агай. 1600 студентибиз бар. 1-июньдан баштап Кудай буйрса кабыл алуу комиссиясы иштей баштайт. Кабыл алуу бардыгы онлайн жүргүзүлөт. Онлайн сиздерге келип деле онлайнда жүргүзүлөт, офлайнда жүргүзүлөт. Бизге да келип, баары онлайн жүргүзгөндө деле баары кийин келип документтерин тапшырышы керек болуп калат да. Ошон үчүн желательно офлайн келип тапшырган жакшы. Анткени өздөрү регистрация кылышат, баягы өздөрү подтвержденияны кандай бериш керек экенин билишет, үйрөнүп кетишет. Эми документине келдик. Эмнелерди алыш керек? Документке болсо бизде 9-ду же болбосо 11-ди бүткөн күбөлүгү же аттестаты тууралуу документи керек, 3-4 өлчөмүндөгү 8 сүрөт керек, военный билети эгер болсо же болбосо приписной сөзсүз түрдө керек болот. Анан толгандыгы тууралуу күбөлүк же болбосо паспорт. Копиялар менен кошу керек болот да бизге. Болду. Ошол эле. Жанагы күбөлүктөгү аттестаттагы баалардын баарын биз сайтка жүктөйбүз. Баардыгын тең көргөзүп беребиз. Средний балды болсо, орточо балын болсо, компьютер автоматически эсептеп чыгарат. Анын министерствонун порталында көрүнүп турат. Агай, эмне үчүн ушул бүтүрүүчүлөр, абитуриенттер сиздердин коллежди тандаш керек? Эми бүгүнкү күндө жана айтып өтпөдүмбү? Биздеги ошо көптөгөн башка адистер да бар болчу. Алар баягы мезгилдин талабына көп жооп бербеген үчүн биз аларды токтотуп четтеттик дагы. Азыркы заманда элге, эл чарбага керектүү, өтө муктаж болгон адистерди тандап алдык. Өзү өткөндө айтып өтпөдүмбү? Автомобиль, транспортту жүк ташуу, жол куруу, анан компьютер. Бул бүгүнкү күндүн мезгилдин талабы. Мына бизди бүткөндөн кийин биздин студенттер Кыргызстандын жогорку окуу жайларына, ошондой эле Россиянын да жогорку окуу жайларына тапшырса болот. Мисалы үчүн Томск, Казань, Поволжье шаарындагы университеттер менен биздин меморандум келишим бар. Аяка бюджеттик бөлүмгө кабыл алышат. Анан ошол жакта окуган балдарыбызды көп ошо институттан каттар келип атты. Балдарыңар абдан эмгекчил экен, имандуу экен, тартиптүү экен. Анан ишканаларга барса дагы ошо биздин балдарды көп жумушка алып, тартиптүү, жакшы жоопкерчиликтүү балдар экен, жакшы иштешет, жакшы эмет экен деп ошо кабыл алган. Биз абдан кубанып, балдарыбыз мына бияка иштеп атам деп, Россиянын жакшы ишканаларында иштеп аткан келип, бизге рахмат айтып кетишет балдар. Анан ошо айдам мезгилдин, замандын талабына жараша ошо жакшы адистер тандалды. Ошон үчүн мен ойлойм, балдар жаңылбай эле өзү эле биздин автодорожный коллежге келип тапшыра берсеңиздер болот деп. Айтып калдыңыз, билимин жогорулатыш үчүн Кыргызстанда, Россиядагы атайын университеттерге тапшыруу керек депчи. Алар сиздерден бүткөн атайын күбөлүктүү, аттестатты, дипломду алышып, анан дароо эле баягы 2-3 курска отурат деген нерсе бар го. Кандай болот ал жери? Мына биздин окуу жайларда, жогорку окуу жайларда КТУ Разаков атындагы техника университет, Скрябин атындагы Айыл Чарба университети, Элчин атындагы Славян университет. Ошол биздеги бүткөн адистик боюнча уланты окуса, 2-нчи курска кабыл алынат. Өзүнүн адистиги боюнча. Өзүнүн адистиги боюнча. 2-нчи курска кабыл алат. Анткени алар ошол коллеждерди бүткөн балдарды өзүнчө группага топтоп анан окутушат да. Булардын деңгээли уже баягы жаңы бүтүп келген абитуриент мектеп бүтүргөнгө караганда башкача да. Анан ошон үчүн аларды өзүнчө кабыл алышат. Анан эч кандай мындай биздин коллежге тапшырганда оортунун кереги жок 11-чи класста. Анага дагы түз эле келип аттестат менен күбөлүктүн орточо балы менен гана кабыл алабыз. Анан Россияга дагы келип бизде ошо тестирлөө жүргүзүп калчу эле. Ошо алар Россиянын вуздарына дагы ошо биздин диплом менен тапшырат. Мен эми балдарга айтып кетчү нерсе, эгерде жогорку окуу жайлар жетекчи башкаруучу адистер даярдай турган болсо, ал эми ПТУлар жумушчу адистиктер даярдай турган болсо, орто окуу кесиптүү окуу жайлар, коллеждер, булардын өзгөчөлүгү, булар жумушчу кесипти даярдайбыз, ошондой эле жетекчи боло турган адистер даярдайбыз. Биздин өзгөчөлүгү ушуда, биздин бүткөндөр жумушчу, рабочий специальность боюнча иштей алышат, ошондой эле жетекчи болуп дагы иштей алышат. Бул биздин өзгөчөлүгүбүз. Муну дагы эске алыш керек да.
Анан биздин 9-классты бүткөн балдар 3 жылдын ичинде бир диплом алып иштешет. Андан кийин жогорку окуу жайга тапшырса 4 жылда бүтөт. 7 жылда 2 дипломго ээ болсо, классташтары 7 жылда аран бир дипломго ээ болот. Мына бул жагынан дагылар 9-класстын балдарына утушка ээ да. Мына ошон үчүн айтар элем 9-класста анан өзгөчө ошо келип атайын ошо кесиптик окуу жайларды тандап тапшырса деген сунушту айтам. Сиздердин окуу жайга көпчүлүгү аймактардан көбүн эсе келишет, айыл жергесинен көбүн эсе келишет. Бирок жатакана маселеси кандай? Жатакана маселеси бизде ошо 2015-жылы Азия өнүктүрүү банк аркылуу биздин колледжде дагы ошо ремонт иштери жүргүзүлгөн. Ошондо биздин жатаканабыз эбре ремонт кылып, толук мебелдери, балдардын жанакы төшөнчүлөрү бүт жаңыртылган. Мына бүгүнкү күндө ошо жатаканада видеокамераларыбыз бар. Балдардын тартибине, безопасностьга, коопсуздугуна көз салып, анан женде мугалимдер, тарбиячылар көзөмөл жүргүзүп балдарды ошо жатакана менен камсыз кылат. Өзгөчө региондон келген, баягы шаарда жашай турган жерде жок кеткен ата-энелер балдардын алып келип ошо бизге толук камсыз кылабыз. Анан сиздердин колледжде дагы бир өзгөчөлүк бар эле. Кошумча дагы айдоочу күбөлүгүн дагы окуса болот, кошумча алып алса болот, бул деле бар да. Кошумча окутулат ал. Атайын бизден студенттерге 20% баг, 20% арзандатуу менен контракт төлөшөт ал жака, бирок 20% арзандатуу менен анан кийин окуп ошол жактан айдоочу күбөлүк. Б С категориясында. Каалоочулардын бардыгына, кыздарга да, балдарга дагы сабактан тышкаркы учурда ошо автошколдо окуп, ошо Б С категориясындагы диплом алышат. То есть водительдик күбөлүгүн алышат. Андан тышкары биздин ошол автошколабызга эми сырттан да келип окуса болот. Сырттан да келип окуса болот. Анан ошондой эле жанакы автомобиль адистиги боюнча автомеханик, автоэлектриктерге бизде сваркалаганды, токарный станокто иштегенди дагы үйрөтөбүз. Бул жумушчу кесиптер да, машина оңдогон киши сваркалаганды билиш керек. Токарный станокто бир нерсени бир таш болтторду таш эткенди билиш керек. Мына бул жагы да өзгөчөлүгү бар. Анан айта турган нерсе ошол теорияны практика менен айкалыштырууда өзгөчө бизде ошо машиналар, жанакы иномарка машиналар, Mazda, Toyota деген, Audi деген машиналар бизде лабораторияда турат. Балдар ошону толук чачып, кайра жыйнап, ошо балдар кол менен иштеп үйрөнүшөт да. Башка айтканда практика, теория, практика менен толук айкалышат. Андан кийин бизден өткөндөн кийин анан жанакындай чоң ишканаларга практикага жиберебиз. Аякта анан учебный практика, андан кийин госпрактиканы өтүшүп, ошояктан анан балдар толугу менен баягы кесипке ээ болуп кетишет. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Биз кичинекей болсо дагы бир маалымат бере алдык болуш керек. Андыктан сиздерге азыр эркин микрофон дагы сунайын, ошол эле бүтүрүүчүлөргө, ошол эле ата-энелерге кайрылуу жасап кетсеңиздер болот. Эми урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу ата-энелер, мына кесип тандоо бул өтө жооптуу иш. Келечекте ошо иштеп кете турган дипломду алып анан же иш жок, сандыкка салып коюп базарга кетпестен, ошол өзүнүн адистиги боюнча иштеп, андан ары ишин улантып, өзүнө бир кандай үй бүлөсүн, ата-энесин бага турган жакшы адистиктерди мына бизде бар. Ошо автомобилге байланышкан, жүк ташууга байланышкан, жол курууга жана компьютерге байланышкан бүгүнкү мезгилдин талабына толук жооп бере турган адистиктер. Мына бизде бүтсө толугу менен ишсиз калбайт. Бизде жогорку квалификациялуу мугалимдер иштейт. Алар ошо эң негизгиси окуйм деген каалоосу болуп, сабакты калтырбай келип аракет кылса, биз алардан жакшы адистиктерди даярдап чыгарабыз. Кегиле биз кабыл алабыз, эч кандай коррупция жок, ачык айкын толук кабыл алабыз дагы балдарыбызды мындай окуйм деген баланы окутабыз. Анан дагы бир нерсе контракт маселеси. Бизде контракт болгону 26 000 сом. Эң төмөнкү бүгүнкү күндө Кыргызстандагы кесиптик окуу жайларынын ичинде төмөнкү баада турат. Айтыңыз. Ошол контракт боюнча сентябрда жарымын, анан январда жарымын бөлүп төлөйбүз.
урматтуу ата энелер, сиздерге кайрыларым биз балдардын каалоосуна да карашыбыз керек. Бул кабыл алуу комиссиясында иштеп атканда биз көрүп атабыз да. Кээ бир ата энелер келип туруп, балдар мен ушул техник болоюнчу, мен болсо айтишник болоюнчу деп ошентип атса, жок деп башка жака алып кетип атышат да. Бүгүнкү күндө биздин жаштар ал ата энелердин каалоосуна карашпайт. Алар өздөрүнүн каалоосун карап калышканда. Ошон үчүн балдардын каалоосун эске алуу менен айтишник болобуз десеңиздер, гаишник болобуз десеңиздер, же болбосо балдар деги эле автомобилге кызыга турган болсо биздин колледжге келиңиздер, тапшырыңыздар. Эң жакшы кайрылуу болдум. Чындыгында эле сиз кайсыл кесиптин ээси болгуңуз келип жатат. Ошону угуп көрүңүз, жан дүйнөңүздү, ички туюмуңузду, жүрөгүңүздү угуп көрүңүз. Урматтуу келечектеги кесип ээлери, азыркы учурда кайсы кесиптен сиз жумуш таба аласыз, кайсы кесиптен сиз каражат таба аласыз, кайсы кесиптен нан таба аласыз, ошол нерсени дагы ойлонушуңуз керек экен. Ал үчүн бизге адистерибиз келип жооп берип кетишти. Хусейин Көлбаев атындагы Бишкек автомобиль жол колледжинин директорунун орун басары Разахан Султангазиев жана ошондой эле коомдук илимдер кафедрасынын мугалими Мерим Эсенгулова. Бардыгыңыздарга көңүлдүү күн каалайбыз. Бардыгыңыздарга айрыкча ошол эле бүтүрүүчү абитуриенттерге, келечектеги кесип ээлерине жакшылап ойлонуп, анан кесибиңиздерди тандаңыздар демекчибиз.